Жигитке 70 ыраазы кылат дегендей, биздин Москва районунун чыгармачыл адамдары циклыбыздан бүгүнкү баяндай турган инсан Темирбек Жолдубаев Чүкөш уулу. Темирбек мырза 1961-жылы 2 апрелде Жайыл районундагы Кызыл Ыйкан айылында туулган. Кесиби боюнча инженер, куруучу жана географ. Бирок Темирбек Жолдубаев чыгармачылык менен дагы алектенип, бир топ чыгармаларды, повесттерди, очерк, эссе жана аңгемелерди жаратып, өзүнүн бир нече китебин окурмандарга тартуулады. Темирбек мырза 2012 жылдан бери Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун мүчөсү, Лондондогу Евразиялык чыгармачылык гильдиянын мүчөсү. Темирбек Жолдубаев атак даңкка умтулбаган, бир калыпта жүргөн жөнөкөй мырза. Ааламга жол айылдан башталат деп залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, биздин жердешибиз Темирбек Жолдубаев дагы ааламга жол салып, жазган чыгармалары чет өлкөлөрдөн алдыңкы орунду ээлеп, канчалаган сыйлыктардын ээси болгонго жетишти. Жазуучунун жакында дагы бир чыгармасы 63 өлкөнүн ичинен эл аралык адабият порталында Бүркүт аңгемеси 1-орунду алып, комиссия тарабынан жылдын эң мыкты аңгемеси деген наамга ээ болду. Жазуучу жакында дагы бир чыгармасын окурмандарга тартуулаган турат. Биз чыгармачыл жердештерибиз менен сыймыктанабыз жана аларга чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.